Каса-Миң долбоорунун чубалгыларынын 455 чакырымы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. 3 апрелде президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Кара Булак айылында долбоордун алкагында жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдаланууна капсула салган. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Сынактан жеңип чыккан түркиялык Миташ компаниясы жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр берүү чубалгыларын орнотуп жатат. Андан соң иштер Ош, Жалал Абад облустарында улантылмакчы. 3 апрелде башталгандан бери 25 чактадай жанакы бетон фундаменттери опорага куюлуп бүттү. Андан тышкары дагы жумуштар улантылып жатат. Андан тышкары 35 чактадай котлованы казылды. Жана 100дөн ашуун жана опораларга келе турчу жолдору бүтүрүлдү. Андан тышкары жалпы ушул долбоордун алкагында, аткарылыштын алкагында 6 мобилизациялык базалар түзүлдү. Абдылдабеков белгилегендей, долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан мерчемдеген иштерин бекитилген мөөнөттөрдө бүткөрөт. Ага ылайык бул жол менен 2024-жылдан тарта Кыргызстан менен Тажикстан өндүрүлгөн жайкы электр энергияны Пакистанга жана Афганистанга экспорттой баштайт. Ушуга байланыштуу кышында кыргызстандыктар электр энергиясынын жетишсиздигин сезишпейт. Анткени биринчи кезекте керектөөчүлөрдүн ички талабы артыкчылыкка ээ. Электроэнергия бул келишимдерге ылайык только жай мезгилинде болот. Бул май айынан сентябрь айына. То есть бунун мен эмнени айтып кетсе болот. Бизде өзүңөргө маалым болгондой Кыргызстанда эң негизгиси керектөөлөрдүн өсүшү бул кышкы мезгилде болот. Кышкы мезгилде экспорттоо болбойт. Бул качан бизге жанакы суунун көлөмү келиши боюнча көбүрөөк болгондо, качан бизде жанакындай электроэнергияны өндүрүү боюнча өзүбүздө бир запас болгондо ошол мезгилде гана эметебиз. То есть бул экспорттоо маселеси биздин өзүбүздүн керектөөлөргө эч кандай таасирин тийгизбейт. Ушул тапта жаңы ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп, иштеп жаткан ГЭСтерди жаңылоо иштери да жүргүзүлүүдө. Маселен, Ат башы ГЭСинде бир заманбап гидрогенератор алмаштырылды. Учурда ал электр энергияны өндүрүп чыгарууда. Токтогул ГЭСинде да модернизация жүрүп атат. Станциялык номери 4 номерде жүрүп атат. Демонтаж жумуштары өзүнүн нугу менен барып атат. Кудай буйрса, быйыл план боюнча ошо Токтогул ГЭСтердин 4 агрегатын реконструкциялайбыз. Чукурган ГЭСи, андан кийин Камар ата 2 ГЭСинде сүйлөшүү жумуштары жүрүп атат. Алар дагы быйыл башталып калышына биз ошо үмүттөнүп турабыз. Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,63 миллиард кубометр болду. Бул апрель айынын башына салыштырмалуу суунун көбөйүп жатканын көрсөтүүдө. Токтогул ГЭСинин суу сактагычында суунун көлөмү бүгүнкү күндө 8,63 миллиард кубту түзөт. Суунун келиши 363 куб секундасына, чыгымы 317 куб секундасына. Ар бир айдын өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгү бар. Бул табигатка түздөн түз көз каранды. Кудай буйрса ушул 8,63 миллиарддан нары жогору суунун деңгээли көтөрүлө баштайт деген ниеттебиз, үмүтүбүз да чоң. Энергетика тармагын жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан мындай алгылыктуу иштер биринчи кезекте мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун камсыздоону өбөлгөлөйт дешет серепчилер. Экономикалык жактан да аябай чоң эффект алабыз. Себеби биз экспортту тиги Афганистанга, андан ары тиги Пакистанга азыр кетип аткан электр энергиядан биздин өзүбүздүн да долябыз бар да, где-то 84 миллион доллар жыл сайын тиги биздин бюджетке түшүп тургандай мүмкүнчүлүк бар. Анан жанагы эскирген оборудованиялардын баардыгын кайрадан жаңыларын салып, мында бир сыйра ремонттоп алсак, дагы бир ближайший 30 жылга чейин, 30 эмес 50 жылга чейин бул тиги иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калат да. Азыр ошо эң жакшы мындай мамлекет жакшы направление алып атат. Ошо энергетика биздин эң негизги бизде бага турган энергетика. Өлкөнүн энергетика тармагындагы мерчемделген мындай долбоорлордун жүзөгө ашырылышы инвесторлорго, чакан жана орто ишканаларга жагымдуу шарт түзөт. Анткени электр энергиясына болгон суроо талап жогору. Мындан улам энергетика системасы өлкөнү өнүктүрүүдө негизги факторлордун бири. Мээрим Дүйшөнөлиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.